министрликтин өкүлүнө суроо бар да. Мына эгерде биздин төрагабыз же мен эртең мыйзам күчүнө киргенде фамилия аты жөнүндө жаңыча жазылып калсак, мурунку документтерди алмаштырыш керек, милдеттүү болобузбу? Диплом. Жок деп айтпагыла. Мисалы үчүн мен 1,5 жыл, 2 жыл мурда добуш бергенде Шакиев Нурланбекке добуш бергенмин. Эртең Нурланбек Тургунбек уулу болсо кайрадан шайлоо болуп калабы? Рахмат. Исхак Асматович, мындай болгон, мен башыман өткөн нерсени айтайын, азыр деле ошондой болот. Мен башында Турдумамбетов Мирлан Сами Кожоевич болчумун. Андан кийин мен Сами Кожо уулу Мирлан болгом. Ошондо митирке өзгөрүш керек болду, алмашыш керек болгондо өзгөрүү үчүн атайын күбөлүк берилет. Бир эле кагаз. Ошол күбөлүк жанагы сиздин жана биздин ар бир жаран алмаштырган жарандын баардык документтеринде ошол күбөлүк тиркелип жүрөт. Ошондой экен. Паспортду алмаштырдын кажети жок. Паспорт алмашылып калат да, паспорт алмашылат, ошону менен алмашылат да. Бул жана сиз айткан күбөлүк жанагы диплом. Ушул киши мурда ушундай аталат эле да? Ооба, бул киши мурда ушундай аталган, азыр мындай аталып калды деген күбөлүк беришет экен, бир барак. Илгери советтик мезгилде бүт документтер алмаштырат эле деген ошон үчүн. Бардык документтер алмашылбайт экен. Ошол кагаз күбөлүктүн негизинде гана калып кала берет экен. Жакшы, экинчи все-таки жанагы тил комиссия менен кандай бирдикке келе элексиңер же бул экинчи окууга чейин дагы сүйлөшөсүңөрбү? Жана теги деген менен. Бизде комитетте бир аз эки башка пикир болуп калды го. Жооп берип койсун тил комиссиясынын төрагасы. Арбагыла. Исхак агай, бул боюнча мындай маселе. Тарыхый жана илимий өңүттөн караганда тегин деген бир бүтүн сөз эмес, атка кошулган бул адамдын ысымы гана катары кабылдаган. Мисалы, күл тегин, жаш тегин, ай тегин, күн тегин деп кийинки ал. Бул адамдын өзүнүн ысымы. Бул адамдын тегин билдирбейт. Жок, биз азыр адамга ат коюп атабызбы? Жок, негизинен бул ошол тегин деген тарыхый өңүттөн алганда ошол адамдын ысымына гана таандык сөз айкашы болуп келген да. Күл тегин, жолбосо эсен тегин дегендей мааниде. Бизде чыгармачылыкта мисалы көк асабада жаш тегин деп жүрөт. Анан уңгусунда бул тегин деген сөздүн мааниси бул кан тукумунун урпагы дегенди түшүндүрөт. Ошондой деп кабылданган көбүн эсе түрк тилдүү дүйнөгө, түрк дүйнөсүнө таандык түрк тилдүү элдерде. Кыргыз элинде тегин деген ысымдар өтө сейрек кездешкен. Адамдын ысымы. Ал эми андан сырткары кыргыздын салттуу жашоосунда биз кадимкиде адам менен таанышканда ата тегин ким деп сурайбыз. Маселе тек жөнүндө болуп атат. Тек деген сөз зат катарында. Анан фамилия катарында биз эгерде белгилей турсак, анда теги деп өзгөрүлөт. Мен сиздин жеке пикириңизди сураган жокмун. Бизде комитетте айтпадыңызбы? Биздин тил комиссиясы бөлүнүп кетти. 19 киши буга болуп кетти, 5өө буяка болуп кетти. Бирдикке келдиңерби деген мен суроо бердим. Анан сиздин пикириңиз керек эмес бул жерде. Терминология Комиссиянын жалпы пикири кандай болду? Кайсынысы туура? Биринчиден өтө шашылыш келип, бизге терминологияга бул маселени караткыла дегенде, биз терминологияны ошол кезекте, мындай кезексиз чакырымын уюштура албай, электрондук форматта гана WhatsApp группа аркылуу гана талкууга койдук дагы, ошондо көпчүлүгү мындай кенен отуруп талдоо мүмкүнчүлүгү болбостон, ар ким өзүнүн пикирин гана билдирген үчүн көпчүлүгү тегин дегенге макул бойдон калган. Ошондуктан мен азыр эгерде ушул маселени мен эч туура эмес деп айткан жокмун. Мен айтканым, мыйзам кабыл алганга чейин силер сөзсүз бирдикке келишиңер керек. Силер бирдикке келбесеңер эл кантип түшүнөт аны баарына? Силер тилчилер, атайын мамлекет силерге укук берген. Силер бир багытта, бир пикирге келип, жок дегенде көпчүлүк менен кабыл алышыңар керек да. Анан силерде биримдик жок болсо. Исхак Асматович, мындай болуп атат. Баягыда ошо комитетте туура айтып атасыз. Комитетте дагы бул маселе көтөрүлгөн. Биз терминология менен комиссияга барып дагы муну жыйынды өткөрөбүз. Баягыда айтпадык беле? Кийинки экинчи окууга бул баары так болуп келет. Абдан туура. Рахмат. Түштүктө мындай деп айтат. Түү тагин ким деп айтат. Таги деген теги бирби? Таги. Диалект. Өзбекче, бул кайсы тилде болот бул? Түү тагин ким дейт? Алмазбек Акунжанович билет ошондойдугуну. Түбү теги дегенби? Ооба. Мындай да, Исхак Асматович, кыргыз болгону, кыргыз атка конгону теги деп эле келген да.
теги, кечирип теги түбү. Биз жанагы докладында да айтып кеткендей, теги деген сөз бул түпкүлүктү түшүндүрөт. Самый Кожо мырза, менин айтайын. Мында кыргыз эмес деген сөздөн алыс бололу. Түштүктө айрым жерде диалект боюнча тагиң деп айта берет. Уялбайт муну. Ошол бир эле мааниде туура. Теги менен таги деген сөз бир. Бир эле маани, бул эми диалектте ошондой айтылып калат. Мен айтып атам. Диалект. Ошол эле таги деген каяктан деген сөз да. Жаңгак түбүндө деп тагында отурдум деп калат го, ооба. Диалектти үйрөнүшүңүз керек албагы. Баарыбыздын билибиз. Аны кыргыз эмес деп баа койгон туура эмес да. Туурабы, урматтуу комиссиянын төрагасы? Тил комиссиянын. Ооба, диалект боюнча ошондой эле түбү тек Ошону деген чыгарбагачы. түшүнүктөн келген. Сөзсүз колдош керек. Только экинчи окууга, үчүнчү окууга силер бирдикке келишиңер керек да. Өтүнүчтөрдүн. Болуп турбу? Рахмат.